Кейинки сөз Марипов Бакытбек Асамединовичте. Рахмат, төрага. Алмаз Акунжанович, акыркы жылдары коопсуз шаар долбоорунун алкагында мына 2020 жылы 37 тез жардам автоунаасын алып берген экен. 2022 жылы 33 коопсуз шаардын алкагында тез жардам автоунаасы алынган да. 2024 жылы эч кандай тез жардам автоунаасын алып берген эмес. Бунун себеби эмнеде биринчиден? Анан азыр мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 36 000 жаранга бир тез жардам автоунаасы берилет экен. Бул эмне деген нерсе? 36 000 жаранга бир тез жардам автоунаасы деген бул жетишпейт да, физически жетишпейт. Мына ошондой эле Ош шаарынан да бизге кайрылуу келип түшүп атат. Ош шаарында мына бүгүн калктын саны бүгүнкү күндө аябай өсүп турат. Фрунзенскийде ошол жерде тез жардам пункту бар. Ошол эле мына ХБКда, Ошский райондо, Западный райондордо жок да. Ушул жактарга ачыш керек. Себеби ал жердеги жарандар бизге кайрылып атат. Биз тез жардам автоунаасына звонок кылып чакырганда бизге 40 минутта 1 саатта келип атат деп. Ош шаарында Западный районуна жана ХБК райондоруна тез жардам пунктун ачышыбыз керек. Жана тез жардам автоунааларын алып беришибиз керек. Ушул маселе боюнча тиешелүү министрликтерге, тиешелүү жетекчилерге тапшырма берсеңиздер. Андан сырткары мына биздин ишкерлерден кайрылуу келип түшүп атат. Ош Үрүмчү авиа каттамдары боюнча Бишкек Үрүмчү бар экен. Ош Үрүмчү жок экен да. Ушул каттам боюнча бизге сураныштар келип атат ишкерлерден. Ош Үрүмчү каттамды ачып берсеңиздер деп. Мына азыр Ош Сити курулуп атат. Ошол жака мына бүгүнкү күндө 10 000ге жакын жумуш тартылып атыптыр. Жана биздин жеке ишкерлерибиз дагы ушул кошуна Кытай өлкөсүнө барып, Үрүмчү шаарына барып, ушул өздөрүнүн товарларын алып келгенге дагы ушул каттамды ачып берсек. Андан сырткары мына жолдорду асфальттоо боюнча Ноокат районунда Кызгалдак Жаңы Базар жолу бар. 9 километр. Анын 3 километри 2024 жылы бүттү. Ушунун калган 6 километрин оңдоп асфальт төшөп берсек. Себеби автоунаа тыгыны жана башка көптөгөн маселелер чечилет эле. Ушул боюнча бир тиешелүү министрликтерге тапшырма берсеңиздер. Рахмат чоң.